Тажикстан чек ара аймагындагы баштаган курулушун кайра бузат. Тажикстан Кыргызстан менен чектешкен тактал элек аймакка баштаган курулушун токтотуп бузмай болду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров билдирди. Анын айтымында тажик тарап сүйлөшүүгө ылайык жакынкы 20 сааттын ичинде баштаган курулуштарын кайра бузушу керек. 16-сентябрда кечке маал Баткен областынын Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан тарап кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлады. Кыргыз тарап чырга 14-сентябрда Тажикстандын жарандары Лейлек районунун Максат айылы менен чектешкен Баткен районунун Жака өрүк участогуна тактал элек аймакка курулуш ишин баштаганы себеп болгонун билдирген. Тажикстан болсо кыргыз тараптын аракеттерине нааразычылыгын билдирип, такталбаган чек ара тилкесинде объектилерди сала баштады деп айыптап жатат. Эки өлкөнүн 4 аскер кызматкери каза болгон окуядан кийин 17-сентябрда кыргыз-тажик өкмөт башчылары жолугушуп, чек араны тактоо иштерин күчөтүү менен топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөшкөн. Токаев 3-чү рет аппарат башчысын алмаштырды. Токаевдин жарлыгына ылайык президенттик аппаратынын жетекчиси болуп Эрлан Кошанов дайындалды. Кошанов буга чейин Караганда областынын губернатору болуп келген. Ал эми Токаевдин аппаратын 2 ай мурун гана жетектей баштаган Кырымбек Кушербаев мамлекеттик катчылыкты аркалайт. Ошондой эле мурдагы тышкы иштер министри Бейбит Атамкулов индустрия жана инфраструктура министрлигине дайындалса, өлкөнүн башкы дипломаттыгын эми Мухтар Тулеберди аткарат. Казакстандын бир нече өлкөдө элчиси болгон Тулеберди акыркы мезгилде тышкы иштер министринин биринчи орун басары болчу. Быйыл март айында өлкөнү 30 жылга жакын башкарган Нурсултан Назарбаев бийликтен өз ыктыяры менен кеткен соң президенттикке киришкен Касым-Жомарт Токаев ушуну менен 3-чү рет аппарат жетекчисин алмаштырууда. Орусиялык жарандарды тоногон шектүүлөр кармалды. Чүй областынын аймагында УКМКнын кызматкери деп тааныштырып, Орусиянын жарандарын тоногон шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй милициясынан кабарлашты. Маалымат кылайык, 17-сентябрда Ысык Ата районунун Ивановка айылынын тушунан орус жарандарынын автоунаасын белгисиз адамдар токтоткон. Алар өздөрүн УКМКнын кызматкерибиз деп тааныштырып, документтерин жана сумкасын көрсөтүүнү талап кылган. Документти текшерүү маалында алар орус жарандарынын сумкасындагы 10 000 рубльды алып из жашырган. Бул факты боюнча Кылмыш кодексинин уурулук беренеси боюнча иш козголуп, тергөө иштери башталган. Анын жүрүшүндө 41 жана 47 жаштагы 2 жаран Бишкек шаарында кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Териштирүү маалында кылмышка шектүүлөрдүн УКМКда иштебей турганы аныкталган. Мадумаров Айбалаевди дебатка чакырды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Баткен областынын мурдагы губернатору Мамат Айбалаевди жана бийлик өкүлдөрүн теледебатка чакырды. Бул тууралуу Мадумаров Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө билдирди. Анын айтымында 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу протоколго туура кол коюлган. Мадумаров бул протоколдун уландысы катары 2009-жылы декабрда кол коюлган документти ачыкка чыгарууга чакырды. Ал эми теле-көрсөтүүгө катышкан жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров Мадумаров кол койгон протокол боюнча абдан көп суроо болуп жатканын белгилеп, ал документти жогорку кеңеш тааныбай турганын билдирди. Аталган протоколдун мазмунунда Ош-Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга алуу маселеси макулдашылган. Баткен областынын мурдагы губернатору Мамат Айбалаев ал жолду алып өтүш үчүн тажик тарап менен 10 жыл мурун түзүлгөн протокол талаш тартышка негиз болгонун, Жака өрүккө чейинки 275 метр жерди жарага алуу боюнча Мадумаров тиешелүү протоколго кол коюп салганын айткан эле. КСДПнын мөрү каякта экендиги айтылды. Сагынбек Абдрахманов жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясы Атамбаев жетектеген партиянын документтерин жана мөрүн таппай жатат. Буга байланыштуу алар жогорку сотко кайрылышкан. Бул тууралуу Абдрахманов өзү билдирди. Абдрахманов мурда Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген. Юстиция министрлиги Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде КСДПнын лидери катары каттаган жана
партиянын дареги да өзгөртүлгөн. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим деп юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышкан. Атамбаев жетектеген КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Ирина Карамушкина партиянын мөөрү чет өлкөдө экендигин билдирди. Биз КСДПны күчкө салып эле басып алышаарын билгенбиз. КСДПнын документтери жана мөөрү Алмазбек Атамбаев камакка алына электе эле чет өлкөгө жөнөтүлгөн деп билдирди Карамушкина. Айсулуу Тыныбекова алгачкы атаандашын Айбуйга келтирбей жеңип алды. Кыргызстандын балбан Айсулуу Тыныбекова Нур-Султан шаарындагы дүйнө чемпионатында алгачкы жеңишин камсыздады. Бул туурасында Бириккен күрөш федерациясынын расмий сайтында көрсөтүлдү. Ушул тапта Казакстандын Нур-Султан шаарында күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Ал Токиодо өтө турчу Олимпиада оюндарына жолдомо берүүчү турнир болуп эсептелет. 1-16 финалда Тыныбекова мексикалык Александра Ромеро Бонильяны 8-0 менен утуп 1-8 финалга бет алды. Балбан килем бетинде 62 кг салмакта күч сынашты. Эми спортчу кийинки кармашында япониялык Якако Каваи менен беттешмекчи. Каршылашы студенттер арасындагы дүйнө чемпионатынын алтын байге ээси. Бул балбанды Тыныбекова быйыл Кытайда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында 8-5 упай эсебинде утуп чемпион болгон. Белгилей кетсек, ири турнир 14-сентябрда башталган, эми 22 сентябрда жыйынтыкталат. Буга чейин грек-рим күрөшүнүн балбандары күчүн сынап, Атабек Азизбеков гана 5-орунду алып Токио Олимпиадасына жолдомо алды. Саркулов 4 унаа менен 108 рет жол эрежесин бузган милиционер кармалды. Ордо калаада 4 түрдүү автоунаага бир мамлекеттик номер тагып, жол эрежесин такай бузган милиция кызматкери кармалды. Бул боюнча ИИМдин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов жергиликтүү радиолордун бирине маек куруп жатып билдирди. Бүгүнкү күндө айдоочулар жасалма мамлекеттик номерлердин жардамы менен жоопкерчиликтен качуунун амалын көрүп жатышат. Жакында эле милиция кызматкери кармалды. Ал бир номерди 4 түрдүү автоунаага тагып алып, 108 жолу жол эрежесин бузган учуру коопсуз шаар долбоорунун камераларына түшүп калган, деди Саркулов. Ошондой эле кармалган милиция кызматкери тиешелүү дисциплинардык жазага тартылып, жасалма мамлекеттик номерди колдонгон үчүн ага акчалай айып салынганын кошумчалады. Анын айтымында прокуратура органдарынын жол коопсуздугун башкаруу башкармалыгына мыйзам бузган милиция кызматкерин мыйзамга ылайык катуу жазалоо боюнча сунуштама келген. Белгилей кетсек, 15-июнда мониторинг борбору менен жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек-Манас жолунан 20 жаштагы уланды кармашкан. Ал бир эле мамлекеттик номерди Toyota Camry, BMW, Mercedes-Benz, Honda унааларына тагып жүргөн. Жигитке айып салынган. Бул учурда жогоруда аталган окуяга байланышы бар жогун Саркулов тактаган жок. Сегизбаев Койташка Атамбаевди моралдык жактан колдош үчүн баргам. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүнө жарандык позициясын көрсөтүү, моралдык колдоо үчүн барган. Бул тууралуу ал Койташ окуясы боюнча комиссиянын 19-сентябрдагы жыйынында билдирди. Ал Койташка барган учурда бийликти басып алуу жана түндүктөштүк маселеси козголбогонун айтты. Саясат тууралуу мурдагы президент менен сүйлөшпөгөнүн кошумчалады. Комиссия мүчөлөрүнүн суроосуна жооп берип жатып, Сегизбаев Атамбаевдин тарапташтарына бир жолу мал союп бергенин ырастады. Мен барганда айылдаштары көп экен, тамак аш жагынан кыйын болуп жатат деп айтышкан. Бир мал союп бергеним чын. Сегизбаев өзү да Койташта жараат алганын, бутуна желим ок тийгенин билдирди. Койташтагы окуяларга ошол учурда Алмазбек Атамбаевдин тергөөгө барбай жатканына жана УКМКнын Альфа тобунун аракеттерине баа бере албай турганын айтты. Муну учурда тергөө жүрүп жатканы менен байланыштырды. Хабиб Нурмагомедов Поренин фондуна $100,000 которду. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов америкалык мурунку атаандашы UFC уюмунун жеңил салмактагы убактылуу чемпиону Дастин Поренин кайрымдуулук фондуна $100,000 которду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ал эми Дастин Поре Хабибдин бул кадамына ыраазы экенин билдирген. Бул аябай жакшы иш, себеби көптөгөн адамдарга жардам бере алабыз. Анын бул жардамына ыраазымын. Ал футболканы кантип сатты билбейм, аукцион кылдыбы же бир эле адам ушунча сумманы бердиби, өзү менен сүйлөшө албагандыктан аны биле албадым, деген Поре. Эске салсак, Хабиб Нурмагомедов менен Дастин Поре 7-8 сентябрга караган түнү болгон мушташтан кийин өздөрүнүн аттары жазылган футболкаларын алмашып кийишкен эле.
Анда Хабиб: "Мен билем, сен бул футболкалар менен кайрымдуулук иш-чарасын өткөрүп жатасың. Колумдан келишинче бул футболкалардын баарын сатып, түшкөн акчасын сага которуп берем" деген убадасын берген. Белгилей кетсек, албетте россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов америкалык атаандашы UFC уюмунун жеңил салмактагы убактылуу чемпиону Дастин Порени муун тыкмасы менен жеңип алган.